Assalamu alaikum урматтуу Кыргыз Топ каналынын көрүүчүлөрү, сиздер менен Бек Шамиров. Бул видеонун атынан байкаңыздар деле, бүгүнкү видеобузда биз Камчыбек Ташиев тууралуу кеп кылып жана 10 кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Бүгүнкү видеобузда интернетте ачсаң эле Камчыбек Ташиев деген ат өтө популярдуу болуп жатат. Дал ошол себептен бул видеону чыгарып, сиздерге 10 кызыктуу фактыларды айтып, Камчыбек Ташиев менен жакыныраак тааныштырып коюуну туура көрдүк. Андыктан биз менен бирге болуңуздар, бул видеого мага жакты берүүсүн кылыңыздар жана Кыргыз Топ каналына катталып кетүүнү унутпаңыздар. Биз видеобузду баштадык. Достор, эгерде сиздер спортко кызыксаңыз, анда кызыгууңузду куруштоо үчүн комментарийде катырылган шилтемени басып, Adinix букмекердик компаниясынын официалдуу сайтына катталып, Кыргыз Топ промокодуну колдонуп, өзүңүздүн сүйүктүү спортчуңузга акча коюп, биргеликте ийгиликке жетип акча утуп алсаңыз болот. Биринчи факт: Камчыбек Ташиев таза кыргыз. Кыргыз үчүн күйгөндүгүн ар дайым көргөзүп келет. Бирок ошол эле учурда Кыргызстандын жарандыгын алган башка улуттун элдерини анча жактыра бербейт. Анын айтуусу боюнча, башка улуттун элдери Кыргызстандагы кыргыздарга караганда укугу аз болуусу керек. Бул сөздү көптөгөн интервьюларда айткан. Качан гана башка улуттун элдеринин укугу кыргыздарга караганда аз болгондо, өлкө ичинде улуттук чыр жаңгалдар аз болуусуну айтат. Бул тууралуу сиздин оюңуз кандай? Комментарийге жазып калтырыңыз. Кийинки факт: Камчыбек Ташиев эки жогорку билимдин ээси. 1992-жылы Томск мамлекеттик университетинде инженер-химик адистиги боюнча жогорку билимге ээ болгон. Экинчи жогорку билимди 1999-жылы Кыргыз улуттук университетинин юрист адистиги боюнча аяктаган. Дал ошол себептен бул инсан көп нерселерди ачык айткан, ачык бетке айта берген инсан. Себеби өзү юрист болгондуктан өзүнүн жарандык укугуну жакшы билет. Үчүнчү факт: үй бүлөсү. Камчыбек Ташиев 4 балалуу. Анын Таймурас деген уулу Эркайым Абдуллаева деген инстаграм модель менен баш кошкон. Камчыбек Ташиевдин келинин инстаграм баракчасында 500 миңден ашуун катталуучусу бар. Жана анын келини бүгүнкү күндө инстаграм баракчасында Камчыбек Ташиевге агитация кылып келе жаткан учуру. Андан кийинки баласы Эмирхан Ташиев бүгүнкү күндө Италияда. Атасынын айтуусу боюнча бул уулу футболист. Италия өлкөсүндө Перужа футбол клубу чакыргандыгы үчүн кеткен. Камчыбек Ташиевдин баласы бүгүнкү күндө Италияда болгондугу менен Перужа клубунда ойнойбу же ойнобойбу дайынсыз. Камчыбек Ташиев депутат болгонго чейин кандай жумуштарды кылган? 1987-89 жылдары советтик армиясында кызмат өтөгөн. 1993-жылы эмгек жолун Меримай өндүрүш коммерциялык фермасынын негиздеп жана жетекчиси болгон. 1995-жылдан 2000-жылга чейин Томас өндүрүштүк коммерциялык фермасынын башкы директору болуп иштеген. 2002-2003 жылдары Кыргыз Республикасынын премьер-министринин аппаратынын жетекчисинин жардамчысы болуп иштеген. 2003-2005 жылдары Лелин районунун мамлекеттик администрациясынын башчысынын орун басары болуп иштеген. 2005-2007 жылдары Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаты, Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин отун энергетика комплекси жана суу ресурстары боюнча комитетинин төрагасы болуп дайындалган. 2007 жылдын ноябрынан 2009 жылдын декабрына чейин Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин милдетин аткаруучу министр болуп иштеген. 2010 жылдан 2013 жылга чейин Жогорку кеңештин депутаты болуп турган. 2015 жылы болгон депутаттык шайлоодо борбордук шайлоо комиссиясы Камчыбек Ташиевди шайлоодон чектетип салган. Бүгүнкү күндө Камчыбек Ташиев кайрадан депутаттык шайлоого аттанды. Андан кийинки фактыбыз: Камчыбек Ташиев дегенде баарыбыз эле Ак үйдөгү болгон окуяны эстейбиз. 2012 жылы 3 октябрда Ак үйдүн тосмосунан ашып кирген. Азыр бул сүрөттө көрүп турасыздар. Камчыбек Ташиев Ак үйдүн тосмосунан ашып кирип бара жатат. Бул сүрөт бир эле Кыргызстанга эмес, бүткүл дүйнөгө тараган. 2012 жылы болгон митинг бул Кумтөр боюнча болгон. Кумтөр боюнча болгондо бийликтер жооп бербегендиги үчүн Камчыбек Ташиев дал ушул кадамга баргандыгын айтат. Албетте Ташиев бул кылган иши үчүн абакка камалып чыккан. Анын досу Садыр Жапаров болсо бүгүнкү күнгө чейин абакта олтурат.
Камчыбек Ташиев бокс менен машыккан, спортко жакын инсан жана ошондой эле бокс боюнча болгон түнүлөрдү колдоп келген инсан. Жада калса 2015-жылы Ташиев Өнүгүү Прогресс партиясынын кандидатына сабап салды деген маалыматта тараган. Бирок жыйынтыгында далилденген эмес. Негизи мындай сөз бар. Спортчу адам бул таза адам жана сөзүнүн үстүнөн чыга алуучу адам деп коюшат. Бул тууралуу сиздердин оюңуздар кандай? Комментарийге жазып калтырыңыздар. Достор, биздин видео соңуна чыкты. Эгерде бул видеодо жок дегенде бир пайдалуу маалымат алган болсоңуз, анда сөзсүз бул видеого мага жакты белгисин коюңуз жана видеонун ссылкасын WhatsApp'тагы тааныштарыңыз менен бөлүшүп кетүүнү да унутпаңыздар. Сиздер менен Бекшемиров болду. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.